Белек Бекташ фото сотугаянтка эгилген 10 миңден ашуун капустасын базарга чыгаруу азырынча шашелек. Анткени ушул тапта базар баасы 1 сомдон 3 сомго чейин бааланууда. Ар бир көчөттү болсо эрте жазда 3-4 сомдон сатып алган. Баанын төмөндөп кетиши дыйкан эмгеги акталмак тургай кетирген чыгашасын да каптабай жатат. Капусталар жакшы пишкан, только ушул сенасы туура келбей атат. Ошого бир аз токтоп турабыз. Эми буюрса кичине көтөрүлүп калса сатабыз. Күзгү сезонго дагы кайра көтөрүлөт. Капусталар жакшы, жарылбастан жакшы эле турат. Быйыл капуста көп эгилди. Былтыркы караганда өтө көп эгилди. Ошон үчүн сена түшүп кетти окшойт. Кыйын болупту. Дehqonlarga кыйын. Капуста сыяктуу эле картошканын да базардагы баасы эң төмөн абалга жетти. Дүңүнөн алып сатарларга 6 сом 50 тыйымдан дыйкандар жеринен сатып жатышат. 20 сотук аянтка 50 миңге жакын каражат жумшаган дыйкан эгин талада калып убал болбош үчүн гана жыйнап жатканын айтат. Эми аргасыз экинчи эгин айдап кеткен чыгымдарын жабуу аракетинде. Бүйүк картошка мынасы 6,5 сомдон сатылды. Мынасы 3 сомдон. Биринчи сорт мына, экинчи сорт мына. Былтыр 10 сотук эктим эле. Мынандайыны 41 сомдон саттым эле. Мынаны 22 сомдон саттым эле. Былтыр 10 сотук эктим эле. Быйыл 20 сотук эктим. Аны быйыл арукта ham мактап айтат азыр. Былтыркы жылдан мөз кыйла эле неме болуп атат. Уже түшүмү ham аз азыр. Өткөн жылы картошка айдаган дыйкандардын түшүмү берекелүү болгон. Биринчи сорттогу картошкалар жеринен 40 сомдон жогору бааланган. Быйылкы бааны төмөн болушун дыйкандар өткөн жылы өндүрүлгөн картошкалар Бишкекте быйыл гана сатыкка чыгарылып жатканын жүйө тутат. А бирок айыл чарба кызматынын өкүлдөрү нарк түшкөнүн башка себептерден көрөт. Бүгүнкү күндө биздин Ош областыбызда, калабаса Кыргызстанда, ошолордун катарында биздин Араван районунда дагы бүгүнкү күндө картошка, мындайча айтканда, Өзбекстандын картошкасы, Өзбекстандын пиязы, Өзбекстандын дазбызы, Өзбекстандын капустасы, Тажикстан аркылуу биздин Кыргызстандын бүт булуң булчун каптады да. Ошодон бир себеп болуп, бүгүнкү күндө дыйкандардын ошо жетишилген эгиндердин баасы төмөн болуп турат. Азыр биз 50% картошканы казып сатып атабыз. Эми 8 сом болсо да сатып атабыз, 7 сом болсо да сатып атабыз. Эң биринчи биздин дыйкандарга бүгүнкү күндө жерди бошотуп, ошо жердин ордуна биз бүгүнкү күндө өзүбүзгө керектүү мал жандыктарына керектүү болгон тоют дегиш. Өткөн жылы кымбат бага бааланган жашылчаны кийинки жылы дыйкандар көп эгип алышат. Натыйжада баа саясатына таасирин тийгизет. Араван районунун өзүндө эле картошка өткөн жылга салыштырмалуу 450 гектарга, быйыл көп эгилсе, капуста 200 гектарга өскөн. Айыл чарба департаменти жеке менчик жер ээлерине эмне өндүрүшү тууралуу тапшырма кое албайт. Болгону азык-түлүк коопсуздугу сакталышын гана көзөмөлдөйт. Жумамидин Сулайманкулов, Илимбек Турсунбай уулу, Элтер, Араван району.